Арбагыла балдар. 4 декабрь күнү Кыргызстанда Манас эпосунун күнү майрамдалат. Бул күндү белгилөөнүн максаты Манас эпосун сактоо жана жайылтуу. Балдар, бүгүн биз силер менен Манасчы деген темада ой бөлүшөбүз. Бүгүнкү сабакта миңдеген сапты башына батырган манасчылардын руханий дүйнөсү менен таанышасыңар. Манасчыларга болгон сый урматыңар артып, манасчылык өнөрдү баалайсыңар. Күргүчтөтө Манас айтканда 100 000 кол аскер келаткандай сүр көрсөткөн кемеңгер, темирди үзүп чыккан темир алптай сезилген, сакадай боюна сан миллион дастан сабын батырган Саякбай Каралаевдин Манасын укканда, деги бир башка дүйнөгө арбалып, өзүңдүн бул дүйнөдө бир кичинекей көрпенде экениңди сезесиң. Манас дейбиз. Саякбай миңин билсе, биз ал билгендин миңден бирин билербиз. Деги Сакен ким? Болгону Манасчы элеби? Же андан да улуу күчпү? Жөн эле өнөр адамыбы? Же башка бир касиет даарган өзгөчө жанбы? Деги Манасчы ким? Манасчы өткөн кеткенди, тээ качанкы бир атам заманды көз алдына элестеткен санжырачыбы? Манасчы ким? Байыркыдан берки баянын Айкөл Баатыр эрдиген саймердиреген жумукчубу? Ал өткөн доор, замандар менен бүгүнкүнү байланыштырып турган көпүрөбү? Манасчы жан дүйнөңдү козгоп, көңүл эритип, айгай салган төкмө, ойду нускалап айткан чечен, ырчыгана эмей, айтчу кебин уйкаштыкта сабалата төккөн акын, бир эле мезгилде жанга жагымдуу аваздык көркөмдүктөгү обондорду чыгарган обончу, эр жүрөктүүлүктү даңаза кылган улуу чакырык, сөздү алтын, күмүш, бермет, жакут менен шөкөттөгөн зергер, баян баамын сөз менен кооздоп, сөз менен элес тарткан сүрөткер. Манасчы акылман, ал Манас айтат, акыл айтат, осуят айтат, жипсиз байлайт. Манасчы жөн гана сөз эккен өнөр ээси эмес, ал өнөр билим себелеген билге, сөз менен сыркоону сакайткан эмче, сөз менен дартты сабап айттырган домчу, дартка даба дарыгер. Манас айтып жатып, жан чакырган жайчы, кыргыз дүйнөсүн тааныткан аалым. Манасчы, Манас аркылуу эртеңкини көрө билген олуя, өткөндү даңктай билген да, баалай да билген кемеңгер. Ошон үчүн Манасчы бизди оңой эле 1000 жыл артка алып барып, ал мезгилге аралаштырып жатпайбы? Манасчы сырткы душмандан коргогон чеп сыңары, душман менен кармашаарда колго кармаган алмаз кылыч, жоо курал. Манас айтканда өзүнчө бир улуу илеп уруп турган энергия, күч кубат. Манасчы эр Манастын кишиси, анын жердеги өкүлү. Адамзат айрыкча кыргыз рухун көкөлөткөн кудурет күч. Чыныгы турмуш менен кыял жашоонун ортосунда ажайып, адемделген керемет. Куш учуу үчүн жаралса, Манасчы Манас айтуу үчүн жаралат. Бүт өмүрүн дастан бийиктикке арнайт. Ал үчүн жашоо тиреги Манас. Алар өмүрдөн өтсө да өнөрү улана берет. Манасты окуп, билим өстүрүп, илимий даражага ээ болсо болот. Бирок Манасты окуп, Манасчы болуу мүмкүн эмес. Аны Манас да арыйт, Арбак да арыйт,
көкө теңир да арыйт. Аны жакшысы да угат, жаманы да угат. Аны манасчыны манас тандайт. Манасчы ичи тардыктан, ушак сөздөн, көр турмуш көйгөйүнөн сырт жашаган улуу бийик инсан. Ал периште сынду, анын көңүлүн калтырганга болбойт. Манасчы ким? Байыркыдан жайсаң үмөт уулу менен Рамандын ырчы уулу, Токтогул ырчы, Келдибек менен Балык ооз, Музооке менен Чоңду, Акылбек менен Тыныбек, Жапый уулу, Назар Болот уулу менен Дайырбек, Жеңи жок менен Назар, Найманбай менен Кенжекара, Дыйканбай менен Багыш Сазан уулу, Чойке менен Тоголок молдо, Кайду Сопу уулу менен Алмабек Топчубек уулу, Шапак менен Куйручук, Сагынбай менен Саякбай, Жаңыбай менен Жакшылык, Молдо Асан Мусулманкул уулу менен Мамбет Чокмор уулу, Дункана Кочке уулу менен Ыбрайым Абдрахман уулу, Акмат Рысменде уулу менен Жусуп Мамай, Манасчы Сейде Дейди кызы менен Семетейчи Сейдана эне, Шаабай Азизов менен Каба Атабеков, Соңкулардан Уркаш Мамбеталиев, Асанкан Жуманалиев, Сапарбек Касмамбетов, Назаркул Сейдирахманов, Кубанычбек Алмабеков, Аялзададан айрыкча чыккан аялуу эжебиз Бүбү Мариям. Бу улуу көчтү улап келаткандар Талантаалы Бакчиев, Улан Исмаилов, Рыспай Исаков, Тилек Асанов, Дөөлөт Сыдыков, Замир Баялиев жана дагы башкалар. Баарыбыздын жүрөгүбүздө Манас бар. Манастын жүрөгүндө ким бар болду экен? Манасчы буркан шаркан түшүп айтып кирсе, жазгы кирген дайрага окшош. Дымып калса, түбү терең көл шекилдүү. Ойлоно кетсе, опол тоо сымал. 3 күн 3 түн айтса, түгөнбөгөн көөнөрбөс, түбөлүгү кебелбес, кылымдар чети оюлбас, кыйры кемибес уйкудагы ак кар, көк муз ордологон улуу мөңгү тәризде. Саймедирип айтып баштаса, улуу тоо койнунан оргуштай көз жарып чыккан тунук булактай аруу. Манас күч, калканыч, чеп, ыйыктык, өзүңдү өзүң таануу, Манасты угуу, бийиктикке чыгуу, аруулануу, өтүп кеткен ата бабалар менен кездешүү. Төр булагы сымал улам бир манасчы чыгып, улуу сапар уланып турат. Кыязы Манасты толук айтып бүткөнгө бир адамдын өмүрү жетпейт, бүтүндөй бир улуттун өмүрү керек болор. Манасты жүрөктүү адам гана айта алат. Болбосо бу сүрдүү жана сыйкырдуу дүйнөгө даап башпагы өтө опурталдуу иш эмеспи? Манасчыны укканда өзүң да ошол доордун азабын көргөндөй болуп кетесиң. Жүрөгү кыргыз болсо, Манасты дүлөй да угат, азиз да көрөт. Жүрөгү менен туят. Манас касиети мына ушундай эмеспи? Биз болсо кыргыздар Манас даарыган элбиз. Манасчы кут даарыган улуу инсан. А болбосо бир тамчы суур табай, Гиннес китебине кирүү үчүн Дөөлөт Сыдыков ушул жылы 14 саат 27 мүнөт тынбай Манасты нөшөрлөгөн жаан менен кошо нөшөрлөтө төгүп таштабадыбы? Жүрөгүндө мен кыргызмын деген ар бир бала Манас китебин окуп чыгып, мекенчил, улут үчүн күйгөн мыкты инсандардан болот деген тилектемин.